İşler жақсы ма? Рахмат өзүңүзгө. Салдың ба? Ооба. Мына бул Өзбекстан ПЦР анализи. Так. Буну биз QR код менен текшергенде мондай сайт чыгат. Ушул сайт боюнча биз текшерип алабыз. Бул жерде оригиналдары ушундай COVID-19 тест деп чыгып, бул жерде бүт фамилия аты, паспорт данные бүт бар жогу менен чыгат. Мына бул жерде отрицательный анализ бүт бар ушундай болуп чыгат. Паспорттың немесін көрші? Паспорттың номерін көр. Қанша болады? Алдан паспорттың қой беріңіз. Мына. Қана. Хусонова Мұнысы қанша? Жоқ, аны көрдім мен. Номерін көрші паспорттың. Мына паспорттың номері. Мұны мен салыштыршы. Жоқ, паспорттың номері бұл Алдан ана паспорттың номерін көрмейді дегене. Мына. Паспорттың номерімен кетеді да. Мына номер, Паспорттың паспорттың номері, номері қанша деп тұрады мұны? паспорттың номері 3896 Мында қанша деп 970. тұрады? Бұл жерде азыр ошоны текшерип атабыз биз. Мына фаршивый чыгып атат, артқа кайтарабыз биз. Бүт бардығы фальшивый. Өзбекстан гоо анализдер ушундай фаршивый келип атат. Себебі мұны қағаздардан мен көріп отырмын мен. Мынауыншы. Bir günde anca çıkıyor. Бир күндө кеминде 5000ден ашык адам өтөт. Аларды эмне кыласыңар? Мисалы үчүн бул кишиники мына фальшивый азыр. ПЦР тести жок экен. Мында аркы систин кандай иш-аракеттер жүргүзүшүбүз керек? Биз буларды ошол Өзбекстанга кайтарабыз, же өзүбүздүн мына лабораторияларга анализ тапшыртабыз. Так, ана. Ошол анализде бул жерде бизде анализ тапшыргандан кийин бизде мобильный группа бар. Бизде ПЦР тест алынат, бирок результаты 6 сааттан кийин чыгыш керек. Ошол биз бүт данныйларын алып туруп Кыргызстанга жөнөтөбүз. Ал если анализи положительный чыгып калса, ошол мобильный группа ошол положительный чыккан адамды табат. Положительный шығып қалғанын қантип текшересіңер қазір? Адам келді. Мына сен мұны алып келдің, мұны қазір фальшивый туралы. Мұны сілер алдыңардағы анализ бердірдіңер. Лаборатория. Анан кейінки действияңар? Андан кийинки действие бизде 6 сааттан кийин чыгат да. 6 сааттан кейін шығады. Ал адам не кылат ошол учурда? Кыргызстанга өткөрүп атпайсыңбы? Спокойно Кыргызстанга өтөт ал адам. Барып туугандар менен учурашат. Бизде алгоритм боюнча ушундай туура эмес алгоритм коюлуп калган. Алгоритм боюнча ушундай. Анда силердин бул жерде СКПнын турганына эмне кереги бар? Siz айтсаңыз, bizde деген алгоритм боюнча ПЦР тести отрицательный болсо киргизебизби Кыргызстанга? Отрицательный болуп киргизилиш керек, ооба. Так. Ана? Отрицательный болсо киргизебиз. Бизде 767 приказ боюнча Кыргызстан территориясына кирип аткан 5 жаштан улуу адамдар бүт барып ПЦР анализ менен киргенге милдеттүү. Өзүңүз сөзүңүзгө жооп бересиз. Ооба. Кайра эле анан тетир айтып атат. Кой биз минтебиз антебиз. Бул бала деле Кызыл Кыядан жаңы эле ротация болуп келди. Бул түшүнбөйт көбү. Мына алдагы жерде бүт Siz бар. eskide öyleyiniz. Eskide ооба. Биз Türkiye'de de biz Yok, bizde- alçakta gраждандар жок. Бизде биз мондай анализдерди көргөн эмеспиз да. Вообще көргөн эмес. Бизде основной ал жакта санэпидстанциянын анализи менен келет. Санэпидстанциянын мондай QR коду да жок. Бүт барды санэпидстанцияныкы. Ал жерде мондай печаттар дагы болбойт. Ал жакта государственный гербовый печат менен келишет. Ошо гербовый печаттын негизинде биз өткөрөбүз. Могул азыр муну карасак бул деле сканированный печат да. Сканированный печат. Сканированный, ноль бүт Ооба. сканер. Разметка Ооба. жана Кыргызстандыкын эле мен биздин Кыргызстандыкын булар канча жазып атат көрсөтөйбүз. Аны биз жасап атканыбыз жок да. Биздин Кыргызстандагылар кантип эмени өткөрүп атышат. Мына квитанциясы менен азыр ошону эле көрсөтүп салыпчы. Мына муну Кыргызстандык. Келиңиз, мен ушул боюнча маалымат берип кетейин. Бир студент ушул анализ менен келди. Биз кармадык, каяктан алдык, өзбек жараны. Каяктан алдык деген үстө ал медфактан алдым деп атат. Буну Салсың? ооба, медфак тараптан бул нерсени фаршивый кылып жасап келатышат. Медфак каякта? Ош Ош медфагынан муну медфагынан. Медфактагылар жазайбыз. Ооба. Ошол жактан көчөдө Кана ошол жүргөн студент. кандай дейсиз? Ошол студент кана? Ал өткөнкү сиздер келдиңиздер, ошол күнү болгон Жок, окуя. кана данныйлар кана ошол студент. Кайсы факультетте окуйт, паспортунун данныйлары. Биз аларды артка кайтырып жүргөнбүз да. Артка кайтарганбыз. Силер артка кайтарганда документтин бардыгын тактап жазып туруп анан кайтарбайсыңар. Журнал кана? Силер канча кишини кайтардыңар? Мына ушу бир айдын ичине алалычы, ноябрь айындагы журнал канча кишини артта кайтардыңар эми? Биздин келгенибизге
болгону мунун 5-чисин менен Бул жооп бере албайт, айтып атпаймынбы. Муну QR код косал. Ким? Сен немең жок Сиз дейт. СКП Жок, заведующий биз экенсиз, 5-чисин менен алабыз. Биз ким? эчтесин билбейбиз бул Жок, жерде. жок, Түшүндүм, жок, муну атыңыз салсаң. ким? Атыңыз ким? Нурислам, Нурислам. Сиз эпидемиологсузбу же помощник эпидемиологсуз? помощник эпидемиолог. Я. Помощник. Помощник эпидемиолог бул СКПнын заведующий ким? Бул жерде мына Айжан эже биздин заведующий. Чакырыңыз бияка. Саламатсыз. Сизби заведующий? Да, заведующая СКП. Да. Где у вас журнал? У нас журналы все в нашем кабинете. Пойдемте, пройдемте, я вам покажу. Нет, пожалуйста, принесите. Сюда принести, да? Вас сейчас проверили, да? Да, ПЦР-тест? проверили, да. Как они проверены? Трубку, а где? Там или здесь? Да, там. Знаете, даже А, печать вот идёт. здесь трубку в нос и сразу это выдали, да? Нет, я час ждал. Час дали? Час дали, да? И за час вам, в принципе, дали. Что у вас? Это 7 часов пришел. 7 часов. А здесь как они проверили? Под халатом. Как он? Просто вот так посмотрел, Я не пропустил, да? посмотрел, читал что-то там. Прочитал, потом Да, я пропустил. читал. Он вот на телефоне вот этот QR-код проверял? Нет, по-моему, не поставил. Не проверял. У него телефона нет. Ал даже А, телефону жок, телефона билбейт. нет, да, у него? Тиги баланы эле спасибо. чакырыңыз азыр. Кел, подожди. Жоқ, бұл бала емес, ты... Подожди. О, кішкене шақырыңызшы, берки жаныңызда сотрудникті. Берки сотрудникти жиберчи бер. Жана заведующий отделин гана ордуна турсун. Сиздин атыңыз ким эле келиңиз? Мен Тарсанбек. Арсланбек. Ағай. Ол жігітті сіз көрсеңіз? Yok, Ол жігіттікен сіз текшердіңіз бе? Дейсіз. hazır mı? Бұл жігіт. Bir tekrar geldi, bak bu. Siz aldınız test. Öyle alalım. Кантип өткөрдүңүз? Yok, yok. Жоқ, тоқтаңыз, Бери тоқтаңыз. кылыңыз. Вот здесь бұл жігітті. Вы, пожалуйста, пройдите заведующий. Оставьте журнал. Сіз барыңыз. Все. Эме, қармауай өткөсө бергіле қарап. Кылганыңар өткөрөлү. Да, сизчи? Сиз дежурство у нас бы? Yo, sanrabot. Сиз санработниксиз. Так, Мына посмотрите. санработник бүгүн даяр, формасы менен бүт баардыгы себеби айтылган. Да, буюрса Каким келебиз. образом мы проверяем ПЦР-тесты? Они нужны? Bugün üstüne tapşırdık. Согласно какого приказа? И вообще мы их должны проверять, не должны проверять? Да. Может быть, они вообще не нужны? Нет, согласно последнему измененному алгоритму с 8 июля 2021 года, там внесены некоторые изменения, да, в алгоритме именно при прохождении. Все граждане, включая и кыргызстанские граждане, и другие граждане, при пересечении должны сдавать ПЦР-анализы. Мы, если у некоторых граждан, если нет ПЦР-анализов, мы данных граждан отправляем на сдачу ПЦР-теста. Куда? Вот в лаборатории, 3 частные лаборатории у нас функционируют, они туда сдают анализы. А если они уже с анализами пришли, мы их через сканер QR-код проверяем. Если там выходят все данные паспортные и данные лаборатории, мы пропускаем дальше. Вот правильно. Вы говорите, если есть Да. телефон, он Да, должен да. сканировать Сканировать, QR-код. да. И если он действительно достоверный, ПЦР отрицательный, мы его пропускаем, Мы да? пропускаем, да. Вот ваш сотрудник, вот он здесь находится, Асылбек, да? Вот молодой человек. Он прошел сейчас. Он не сканировал, потому что у сотрудника нету телефона, да? Вас как зовут? Атыңыз ким? Атыңыз ким? Мурат, да. Телефону жоқ екен дейді тегишин. Қайтып сканировать этот тосты? Жоқ, бұл ихластық емес, бұл Асылбек пакетинки. Азыр деле барып карасаңар ал QR кодду урган жок да, жөн өткөзөт. Бұл жанындағы баке сіздің сотрудникті, эмне үчүн телефону жоқ, бұл Да. QR кодты сканировать етпейсіздер. Мына келиңиз. Берде кашаны өзүңүз көрүп коюңуз. Сейчас оказывается. Я там. И он говорит, вот заведующий СКП, кем? Доктор, Раимбердиев. она сама Ваша говорит о фамилия? том, что да, QR-код проверяется путем сканирования. Да. У доктора, или кто он, помощник эпидемиолога? Врач-эпидемиолог. У врача-эпидемиолога даже нету телефона для того, чтобы сканировать QR-код. Анан кантип өткөрүп Просто атабыз?
Минтип эле карап эле өткөзүп атат. Фамилияңыз ким? Жакшы. Карайлы, давайте чогуу эле карап айлык койчу. Давайте поможем, раз келгенде, пойдемте. Карап атабыз биз жантан бери. Телефон сатып бериш керек мында. Sertifikat ötmedik ya. Arasa televizorga to'xtab Yaxshi, kelganmiz. Бул мындай кылып атат. Мен силерге айтып берейин, мына QR код туразыңар да, урганда фамилиясы да чыкпайт, эч нерсеси чыкпайт. Бул башка бир деп кой. Экинчиси фамилиясы чыгайт, паспортундагы данныйлар башка чыгып атат. Мына азыр, мына биз азыр тартып алдык. Паспортунун номери башка, а мунун өзүнүн паспортунун номери башка. Мына биз турганда эки киши келип По атат. возможности, по возможности, мынаға келейін, мына тұрғанымызға. Мынау кіргізбейді бұлычу. Только Кыргызстан граждандар келеді. Жок, азыр киргизбей атасың. Жоқ, постоянно, вообще. Только Кыргызстан граждандар Анда келеді. кантип кирип кетти? Мына мага кантип келип калды? Мына Өзбекстандын жараны Кыргызстанга кантип келип калды? Қайсы моментте келдік? Кіммен келдік? Мына мен Мына алып айтпайсыңар. Бұлар? Бекесеңіз сені? Айжан, мына кімісімен де келдік? Қайсы числосын қарағыла. Мына мен Кыргызстанга келип аткандардан алып атам. Мен муну Өзбекстандан алып келдим. Мен да жазам келдим. Бирок мына экспресс тестти кирип баратканда алышат. Кантип анан чыгып келе айтканда Кыргызстандын жарандан ушу менен киргизебизби? Жок, Өзбекстан жараны кантип Кыргызстанга кирип кетти? Мына Өзбекстан жараны муну. Анан мындай случайлар болот. Баягы кирди чыкты дегенде күйгө чыккандар бар го. Эреке, Күйгө чыккандар, бияка күйгө чыккандар. Өзбекстанга сертификат алышат да өздөрүнөчү. Анан азыр Өзбекстан даже өздөрүнүн сертификатын киргизбей, ушулар мажбур тапшыртырып чыгып атат. Биз Сертификаттын негизинде Сиз киргизип өзүңүз атабыз. эле тапшырыпсыз го ушуну, туурабы? Мен атайын 3 жолу өтүп чыктым. Именно ушуну мажбур алдырат. А эмне үчүн силер Өзбекстан жаранын киргизип атасыңар? Айтып атпайбы, мен муну Кыргызстандын территориясына келип Качан алдым. кирген? Сертификат бар да колунда. Мына болсо. мына лабораторияны көстөрүп берген я. Өзбекстан мына лабораториясын Бересин берген. телефондор менен берген. Тура эмес кылса биз ушуга. А биздики 4 эле лаборатория. Биз башыбыз айланып кайсы бири оригинал, кайсы бири подделка каяктан билебиз? Ошон үчүн кызматта турасың. Жок, QR кодду эмне үчүн карабайсың? Мына карасаңыз, скопление карасаңыз. Ха, балекет Физический. балекет болуп кетсин. QR код менен тургула. Келбедүү артка кайрылып. QR код менен турат. Келбедүү артка кайрылып. Бардым, Пуйса аны Өзбекстандын башы орун. Бардыгы QR кодуң жокпу? Бирок азыр мында учурда жалгердик болчу. Булар бирден коюп беришке келип, пограничниктер айыбай. Келип аткан жарандар 50 000 сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. Бардыңарга эскерттим. 50 000ден силерди алдап сатып аткан Адилет, Байыш, башка деген балдардан алып келип атсаңар, токтоткула. Өзүңөргө бар. Өзбекстанга барып, Өзбекстандын мамлекеттик санэпидстанциясынан алып, документтерди ошол жакта лабораторияларга тапшырып, ошондо гана келесиңер. Ана маска таккыла. Мындан кийин кайра келгениңердин бүт бардыгы берден өтпөйсүңөр, үйүңөргө кайтасыңар. Сатып албагыла жасап. Сертификат менен өтөсүңөр. Келиңиздер. Жана ошо электронун гана эмес. Өзбекстанда. Канча убакытта чыгат мененки? 6 saatda. 6 saat. Бул 6 saatка чейин эмне кылат бул жаран? Берсеңиз кагаз. Жок, кагазыңыз. Бул 6 saatка чейин бул жаран эмне кылат? Kırgızistan'da da. Кыргызстанга? Силер жазып калганбыз номерлеринен бери. А силердин эмне керегиңер бар бул жерде 6 saatка чейин муну өткөрүп коюп турганыңар? Бул 6 saatта канча кишиге жуктурат эгерде ковид болуп ооруп бараткан болсо? Видите, мына толк жок. Мына бул адам азыр өтөт. Мунун оору экен, оору эмес экенин ким билет? Ооба, кирип кетет, ал туура. Туура эмес, турганыңар туура эмес бул жердечи. Бесполезный турасың да. Мына электр энергиясы, мына булардын счету дагы жок, эч нерсеси жок. Бүт бардыгы күйөт, бардыгы иштеп атат. Мунун электр энергиясын СКП кошуп акчалат. Мына бул жердин заведующийин айткан, ал бүт камерада турат. Кайсы мыйзамдын негизинде мамлекеттик ишкана жеке менчикти кошуп алып Азыр эми такташ сүйлөшөлү, көрөлү. Эмне негизинде экен? Кана келбейби Гүлзина эже барбы? Өзүңүз ашың.
берип атышат. Жанагы камерага айтып бергендер мен айтып атпаймынбы, даяр турат. Мына Зайырга берген акча. СКП'нын бизге берген болса мен актысымен булардын билеттерине берип коем. Канча? Квитанция кана. Квитанция бүт бар. Эчтеке квитанцияңар жок. Бүт бар, актысы да бар. Бүгүн жасап келген квитанцияңарды билебиз. Уважаемый губернатор, у меня есть сертификат. Я не знала о вот следующих положениях. У меня билет. Сейчас я должна вылететь в Бишкек. И как мне быть? Мне говорят, сейчас этот сертификат недействителен, отменен. Вот как мне быть? Обратно в Узбекистан. Нет, у меня билет, у меня сестра больная. Узбекистан пропускает только этот Венгерскую республику. Только одну республику. А мы раньше пропустили. Сейчас уже новый вирус. Со стороны государственной власти Узбекистана к нам вот такие претензии. Мы устали от этого. Вот Как столько положено, людей. по закону, обратно идете в Узбекистан, сдаете анализ и потом улетайте куда хотите. Мы не против. Нет, дело в том, что я... Я все понимаю, но закон есть закон. Нет, чисто человеческий фактор же тоже нужно Вот видите, учитывать. из-за человеческого фактора страдаем все, получается. Кандай өзүңүздүн кыргызда ушентесиңер? Өзүңүз жашаткан жериңизге кетип атпайбызбы биз? Бизге айтпаса, биздин текшерүү жок. Канаке, ош электро келди. Şu ötmeydi ama. Kim Tek ötmeydi. Бекау. O Özbekistan ötmeydi. Мына Өзбекстан мына биздин гражданин сертификатын өткөрүлөт. Birinci dekabrdan keyin уже полный импортсермен дегенчи. С 1 декабря. Денеси барбек. Көрсөтүп жүрсүң, жанагы аялды көрсөңөр, көрсөтүп коюр. Идемте сюда, идите. Женщина, идите. Назад идите. Төлөш керек экен, неме бериш керек. Биздин каттарыбызда Женщина, идет. Нет, я не для телевидения. Нет, покажите, документы покажите. Вот, пожалуйста. Сертификат покажите. Сертификат. 90 000. Ал өткөнгө керек да моңа. Нет, это билет мой. QR-код менен пусть пробивает. Идите. Жашаткан жериңизге кетип атпайбызбы? Проводит. Кетип атабыз. Кимге кайрылыш керек? Мен окуйман, машина өткөзүшмөйдүмүн. Ана мен паспорт. Эгер QR-код чыкса өткөрөт. Текшерип келип. Текшерип. Барат өтөсүң. Өтөсүңөр деп айтабыз. Кана чегара. Өткөргүлө. Оларды өткөргүлө. Давайте сертификаты барларды СКП. Алып баргыла. Баргыла дейм, баргыла. Sertifikatta başka bir yakar. Мына байкуштар акча беребиз деп мына ыйлап атышат. Кайсы акчабызды беребиз? Алып. Жок ким? Биз качанга чейин акча беребиз? Болду, кир. Өткөзөт. Баргыла. Документти текшерип. Билетибиз бар да бизде байча мына. Мына билет бар. Сиз каяктан келатсыз? Биз Өзбекстандан Кыргызстанга кетип атабыз. Бишкекте жашайбыз. Бишкекте турасыз. Ооба, Бишкекте турабыз да. Жашаткан жериңизге кетип атпайбызбы биз? Каяка кетсеңер да Өзбекстанга кирдиңерби? Ооба. Силер кантип кайрга барып эмне менен келатасыңар биз каяктан билебиз? Жок, биз неме кылып атпайбызбы? Эмне кылып атасыңар? Жок, азыр буяка Бүт жасалма сатып алып атпайсыңар. Зачем буну сатып аласыз? Канча жол? Ошондой болуп атат да. Биз ошон үчүн келдик. Мына билет бар, мына. Жок кылабыз деп. Мына билет бар, мына билет бар. Мен билетти түшүнүп атам. Муну каяктан алдыңар? Кайсыны? Буяктан алганбыз да. Канча сомго алдыңар? Канча сомго ачык эле айткыла. 5 сом. Видите, мынакей. Бул экспресс-тест өтпөйт да. Өзбекстанда экспресс-тест өтпөйт. Жок, азыр эми буяка неме кылыш керек? Токтоп эле сүйлөбөй тур. Давай, акча чөп. Акчаңарды бересиз. Жок, буякта неме кылыш керек эми? Урматтуу жарандар, Анализ тапшыргыла. биздин алгоритм боюнча Кыргызстандын мыйзамы боюнча Жок, мына билет чыгарып атам да байке. Неге бесплатно акча бар? Анализ, неге анализ бесплатно болуш? Бесплатно. Чегараны кесип өтүп атасыздар. Өзү жашаткан жерге кетип атпайбыз. Сиз өзүңүздүн жашап аткан жерге Өзбекстанга барып келип Bir söz атпайсызбы? айтайынбы? Өзбекстанга барып биз Байке. бирдеке кылып келип Ким атабыз. билет эми сиз ким менен контакт кылдыңыз? Bir söz айтайынбы? Азыр мен анализ бүткүчө могу билеттен кеч калам го. Жок, сен анализин батыр өтө тапшыргыла, очередь алып берди сүйлөшүп тургандан көрө Анализге биз тапшыр. акча бере албайбыз. Акча бере албасаңар өтпөйсүңөр аны. Спорный моменттер ошон үчүн лаборатория койбой эле болуш керек. Мына бар деп айтышат, көрдүңүзбү? бардак ушул жерде да. А мына кантип өткөзүп атат эски? Канча кишини кайтарыптыр артка? Бир да кишини кайтарган жок. Ким айтып атчы? Кайра кайтарасың? Ош электрохана экен. Кандай болот? Бул жер Минздрав СКП как абонент болуп сиздерде учетто жок. Өкмөттүн 580 токтому бар. Ал жерде таможенная инфраструктура обеспечивать электроснабжением, там, другими там, коммунальными извещениями, да и башын бар жабат.
Анан бул жерден абонент болуп барып турган эмес. Бирок 5 счетчикка деген барбы ошол Жок, токтомдо жазылып турабы? жок, 5 счетчикка алат. Жок, мен анысын билбейм. Бул жерде медиктер ана электр энергия сатат дегенге мен кошула албайм. Андыктан бирок көрүп атам. Кантип болуп атат? Жок, Жок, азыр түшүнүп чыгып көргүлө бүт Булар кошулат. абонент, жок, мейли көрө бергиле. Ар ким өзүнүн чараңызды көрүңүз. Мыйзамды өзүңүздүн талабыңызды мете бериңиз. Бул мен эч нерсе айта албайм. Просто өкмөттүн токтому бар. Ошонун негизинде таможенная служба обеспечивает деген пункт бар. Электроснабжением. Анан тиге сатат, буга сатат, мен аны билбейм, так айта албайм сизге. Токтом. Бул токтом бар. Ошонун негизинде Минздрав эч кимге сата албайт. 30 миң, мына бул 30 миң деп. Ушул жерге электр энергиясын кошуп коебуз десе, себер эмеге ош электрага беребиз деп бизди кыйнап атат. Силерге кошконго проводуна аркы беркисине керек деп 30 миңден акча берген. Бир квитанциясы. Асанып турат. Азыркы күндө биз эме төлөгөнбүз дагы квитанциясы бар. Төлөнгөнбү? Мына келгиле, мына. Жок, төлөнгөн турбай көрсөткүлө. Өзүңөр эле. Бизге акча жазып кеткен да, өзүбүз төлөгөнбүз. Мен замгубернаторго көрсөткөсүңүз. Мына. Чегибизчи. Канча сом? Так, 11.100. Ошону менен айтканда көрсөткөсөң видео. Акча бердим. Эски буга кош. Принцип картаны алган кандай болуп алып келдиңер ушуну айтып бериң башына. Электр энергиясы. Нерден эле улаганбыз. Качан электриктерди алып келдиңер? Ошо достукта иштей турган электрик. Зайырга качан бердиңер акча? 30 миң. Зайыр. Атастыкта эле. Астыктанда мен аны төнөк койгон квитанция акчасы. Кана квитанция кана. Мына азыр мен Руслан деген 30 миңдин квитанциясы кана булардан алган. Эмне себептен алдыңыз? буларга Жок, себеби эмне? Сиз алгандын себебин айтыңыз. акт түзөтпөй экен. Кантип? Бизге Ким? жок, Силерге өзү түзөт. төлөп. Мен мына силерге Ондай кылып, бул жерде эч кандай эч нерсе болгон жок. Анан өзү мына Не болду? Электр Сен өзүң энергиясын эмне болуп саткандыгы иштейсиң боюнча дедим. буларга. Мен администратор болуп иштейм бул Дипломуң жерде. барбы? Медицина. Дипломду администраторга кереги жок. Сиз азыр акчаны айтыңызчы мага. Актаны квитанциясы менен бар, актысы менен бар. Мен бул кызга Ана. көрсөтпөйм. Мен Ана. алып келип беремин. Ана. Ош электрде Жок, турат. эчтеке бар ошо. Мына мен Русланга сүйлөштүрүп берейин. Жок эчтеке. Болду, ишиңизди кыла бериңиз. Губернатор. Зайырке бизге көрсөтүп койгон да. Азыр. Сиздики кана, сиз мына Мына ош электро, мына жаныңарда турат. Analiz topshirganmiz. Endi biz uncha aqchamiz yo'q, hozir bergan. Demak, O'zbekiston bilan kelishim tuzmaysizlar. O'zbekiston bilan эми келишим түзүп атабыз. Силерге муну алдап сатып коюп атат. Алдап тияктан алдап сатып атат. Бир жуликтер бар. Анан силерди алдап кой берип коюп атат. Анан берди азабын биз тартып атат. Mayda topshirdik anonimiz. Вот ошон үчүн тапшырбайт. Каерде тапшырмак? O'zbekistonga. Я men kecha Ошон keldim. сурабайсыңарбы, оригиналбы алып бертасыңарбы деп. Каеріңиздин алды Азыр анализди. өтөт. Канча минутта чыгарып берди? 5 minutda 5 минутта чыкпайт да, 6 саатта чыгат. Сурасаңар, качанга чейин түшүндүрөсүздөр. Эми азыр спокойно булардын баардыгы өтүп жүргөн. Санжар, мен мына канча жолу өттүңүз? Har yo'liga olib Мына эмне деп атасыңар анан? Мына биз бүгүн келгенде силер кармап Мен атасыңар. 9 эскипим бар. Мен не только достукта турам деп. Ошол Конкретно достукта турбайсыңар. Анда чоңалайды карайм. анда өткөрүш керек. Жетекчилик дегенде бардыгына көзөмөл кыла албасаңар анда өткөрүш керек. Зачем анда элди кыйлап? Мына эмне? Мен оригинал Мына өтүп болбойбу. атат. Кантип өткөрүп силер өткөрүп жүргөнсүзөр. Сиз Өзбекстан мамлекетине арызданбайсыңар, милициясына барып туруп бизге фальшика сатып алат деп айтпайсыңарбы? Endi Биз күнөөнүздү силер фальшика аласыңар. Endi biz sizdan so'rayapman-da, nimaga tushundim? Men buni bilmaganman. Тем более мына экспресс тест болбойт. Коюп, анан акты менен штраф түзүп Канча штраф төлөдүң? 11.100 төлөп 11 миң. Мына Бул штрафыңар болгон. А берип аткан акчаңар чыккан квитанциясын жана 30 миңден берип аткандар көрсөткүлө. Аква лабораториянын видеодо турат меники. Зайырыңарга 30 миң сомду бердим мен мынакей. Ана Зайыр, ана чыгарбал Зайыр. Аква лабораториянын мынакей келини алдагы жерде турган келин мына видеодо турат. Келип айтып атат, 30 миң сом мен Зайырга бердим. Акчаны каяка төлөйсүңөр десем, эски силердин электр энергиясын саткан ишканасыңар. Зайырга. Buyoqqa to'lasak O'zbekistonga ham o'tadimi? Ооба өтөт. Өзбекстан өтөт. ПЦР анализ болсо өтөт да, эмнеге өтпөйт? Yo'q, bizni tayyor qo'limizda sertifikatimiz topshirgan amaliyotimiz bor. Сертификат өткөзөт. СКП кана жана журналдарыңар. Ошо эле бүт бардыгы неме кылган. Мына орнотулган экен. Мына бул ишкана счетчик орноткон, как положено, бүт бардыгы алып, бүтүлгөн. Эми ошого чейинкиси алган акчалар 30 миң сом. Кана. Мына ошо электрге биз төлөдүк квитанциясы бар деп атат. Таап бергенчи квитанциясы. Ошондой келиштейбиз. Гаспар бөлүнүп элек. Облсес төлөп келген, облсеске беребиз. Бүт мына булардын эмеси мына облсестин гана экен. Облсес. Облсес. Салтанат жана.
облыстың қарамағында қарайсыз. Ең главный. Кашада бұл жер шығады. Бұлар облыс емес, облыс сесіне моторлар ақша. Облыс сесіне моторлар. Анан бұларды уланып алғанына біз Облыс сілер жооп беріп, сілер қош беріп атасыз. Жомақты айтпағылачы, Зайырыңар баласын ақша алып атауы. Солтан Маматовна, біз сіздердің қарамағыңызда азын топ бойынша. Электр энергиясы бойынша бұлар сілерге ақша төлейміз. Сіздер төлесіңер біз арнайы. Тұра бөлінелекпіз ба? Электр энергия отдельно төлейсіңер бастар. Жоқ, до сих пор баяғы кімді? Завхоздан алып келіп жүрген. Сіз жаққа электр энергияға бүгінгі күнде бұл жаққа облыс сес төлеп береді. Ақшасы. Сіз сіздерді қарамағыңызда азын. Siz özünüz bilirsiniz, ayakta tutuyorlar. Böldürüleksiniz bakçanı. Жоқ, біз бөлінелекпіз, үзілелекпіз да. Elektriğe koyacak. Başkası onun yüzünü tutuyorlar koysalar. Ne için bir yer bizde jüret? Biz bir gün төлөбөйбүз. Жоқ, бул жерге биз төлөбөйбүз. Жоқ, сіздердің тиешеңер жоқ. Каша СКП-да тұрып отыр. Маселенің барлығы СКП-да. Мына мен билбейм, мен антем деп атпайм. Мындай кантип болсун айланайын. Себеби биз ушул жерде буга чейин бесплатный болгондо турганбыз. Санжар турганыбызда даже бир лампочканын күчү жок. Элдерге бекер анабыз бергенде ток жок, кыйналганбыз. Ошондо биз губернаторго, зам губернаторго, мэрияга кайрылганбыз. Анан ошондо дагы светти толук тартып берген эмес, бирок биз төлөбөйбүз бул жерге. Бардық ушундайлар иштеп келет, анан бизге биздин мойнубузга илинет да. Аны деген силер анан кылбайсыңар. Анан неге бизге? Силер 30 миң сомдон 40 миң сомдон алып атасыңар. СКП сен албасаң эч ким айтпайт деп акчаны. Мен алган жокмун. Значит, Зайырың кызматкериңби? Кызматкерим. Ага жооп бере турган жетекчи. Ал төлөп койдум деп атпайбы? Кана квитанция? Расылга чакырбайсызбы? Жок квитанциясы, аны издебей эле койсун. Мен Север электрон текшертип койгонмун. Мен төлөп турам анычы. Өзүм төлөгөнөн болсо лично төлөп берет. Аны калып кетпейт да булардын. Бүт бардыгын кошкон ушул Зайыр. Эмне десе СКПга булар акчаны айына СКПга чыгарып берет экен. Мына заведующийлердин айтканы. Биз беребиз, анан СКП төлөйт дейт. Кантип бересиңер десем баарыбызга чачып коет дейт. Электр энергиясын саткан ишканасыңар. Азыр эме кылабыз. Жок, Ош электр салык кана. Аны тештиребиз. Кара суу салык. Салык инспекция. Налогтон освобождение болгонбуз. Салык инспекция. Алар келбей эле ушул жерде жүрөт деген. Тапчы. Муну түшүнбөйбүз. СКПнын счетчигин дагы сразу көргүлө. Канчасы кошулган. Биздин неме, бизден акча кетпейт силерге, биз төлөбөйбүз. Анда ким төлөдү андай? Билбейм, силер билесиңер да. Ким төлөдү анда? Силер ишиңерди өзүңөр билесиңер да. Сен Зайырың төлөдү. Арсанага. Эч кандай Арсанага тиешеси жок заведчий. сизге. Ким төлөдү? Акыркы карызды токту. Облыс мына. Калтырга отуна. Облыс төлөдү. Азыр бухгалтерден тактадым, бухгалтерден тактап ошо. Көрсеңиз тиштан эле болбойбу. Жок, азыр журналыңды эле көрсөтүп кой мага. Акыркы өткөндө канча кишини өткөрдүңөр? Өткөндө 88 эмес беле? 74. 74 кайсыл суткада? 28'inde. 28 акыркысына. Мына 74 бек жабылган эме. Ким ишенет? 740 адамдан алдыбы же 74 адамдан алдыбы? Бир да кассовый чеги жок. Канчадан бери иштеп атасыңар? Bizde 3 aydan beri, bizde her bir analiz. 3 aydan beri иштеп атат. Çok bizge ofiske bassanızda bile her bir analiz sizin prezidentçi, jarım çek, özü üstü alan jarım çekip bularga berебиз. Ondan keyin her bir analiz bize kompütere sırtılıp kaladi. Бир да эме азыр биз айта албайбыз да. Бул канчадан келди База кассовый чеги? данных есть у вас? Где ачпайсыз базаңызды? Салыкты кантип төлөп атасыңар? Салык. Аны офисте Всё, беребиз. электронная база есть, откройте. Электронная база. А теперь что текстом электронная база? Сизге аз чоң бярыңызды көрсөтүңүз дагы. Всё, жабыңыз мен Всё, жаба берле да. Ушуну жасап коюштун проблемасы барбы моторчиге? Ушунча акча алып атасың. Жок, бул качан бузулду? Куран ар биринен алып. Катасы качан бузулду? А бир неделемде ондо тугубайсыңар аны. Менин келгениме бир неделе болду. Бул өмүр иштеген эмес, жайда. Жок, иштеген. Иштеген, ажан айтпайтсыңбы? Жайында жаңы алып келгениңерди иштеген муну. Вручную иштете берет? Кана. Мана бер. көрсөткүлөч. Бир кой. Распылитель кана баягы анда пульверизаторлор каякта? Тигине санобработкада турган балаңар тетиги жерде паспорт текшерип отуруп. Кайсыны айтып атасыңар? Азыр үстөп кубай. Бирден бөлүп атат. Санобработканы бизге өткөндө текшерип келгенде каякта? Ошол текшерип келген дезинфекторду сокращение кылганбыз. Айлык жок. Ошондо мен текшерип келгенде каякта эле санобработка кылган кызматкер. Жок да. Бардык врач помощник этелеген жокта кылып жүргөн. Ал кызматкер жок дейм. Штат жок. Дезинфектор деген штат жок. Статусунда болгон. Мына чечип иштеп атат.
кылтат эми айткандан кийин кылтат да. Жем кылгыла да. Бул понятно, алтыгini чачып кылып атат. Мен келип көрдүм да, эч кимге кылынган жок да. Бул бала бүгүн даяр болду. Биздин текшерүүбүздүн болоорун бардыгын билип, аны алып келип жасап атат. Мына биздин көзүбүзчө 4 машина өттү. Бир неме чачылган жок. Ана турат го видео. Бул жерде стройка болду. Анан намаздар буралар кылганын барып чыгып башкан. Установкасы могу менен чачылат. Булар иштеп аткан экен, пока вручную иштеп атат. Testini bu yakın ötküz yaptı. Bizi bu yakın ötküz mü yaptı? Testimiz bilen de. Akça töre öt yaptı bu yakın. Тестиңиздер менен өткөзбөйт эми бул. Bu yakın ötküz yaptı bizimkiler. Бияктыкы да өткөзбөйт эми бул. Öşün aydı Канча efendim. сомдон алып атасың? 130 minden bu yakın ötkür yaptı da. Her ötkanımızda. Мына Өзбекстанга алып, Өзбекстандыкы маселе ушунда болуп атпайбы? Биздин тиешебиз жок деген менен Өзбекстандыкы менен өткөзүп атпайсыңар. Кандай тиешебиз жок? Эмне меники үй муунун бардыгы? Эмне мен жасап атам? Кыргызстан жасап атат. Азыр өткөзгөн жок бирок. Маселе бүгүн мына текшерип келгенден кийин өткөрбөй кармап атат. Эзима лабораторияларым бар, азыр сепсе менен жабыш керек. Кызык, частный кызыкчылык эч кимге кереги жок. таза Только таза болсун. таза Өзбекстандын лабораториясын берсин аккредитованный. Алар бизге МИДтен тышкы ишкер министрлигине берген. Кайсы лабораториялар имеет право. Ошолордон келгендерден анан кийиришsin. Салыкты Эч кандай кызыкчылык жок. Men bitta narsani taqtab olay, ertaga xizmatdan topshirib ketsam, ertaga yana qaytib kelsam, uyimga yana boshqatdan topshirib o'tamanmi? 72 saatin içinde, 3 sutkanın içine bir analiz jaraysiz. Tez алып келип. Эгер 72 сааттан Kaçan gün gelesiz? Hayra. Hayra kaçan gelesiz? Erten mi birisi günü? Yo'q, ertaga yo'q, bir kun qizimga ketib Jeter, jeter, 3 jeter. sutkaga jeter. Jeter. 72 часа. Ona O'zbekiston ham indaydimi? Ündemeyt canağınday. Eğer akkreditованный laboratoriyası ündemeydi. Законный alsanız. Это официальный Yo'q, laboratoriya. zakonniy olaman. Qo'limda zakonniy turibdi. Nima Yo'q. yetkazmayapti uni? Dayda. Siz turat tushunurchi, siz o'zingiz medik turibsiz. Bu sertifikat turadi, sertifikat. Bu siz vaksina algan degan sertifikat. A sizde degan, bunda qog'oz bo'lishi kerak. PCR analiz koronavirusga berdi, koronavirus bilan koronavirus topilgan yo'q degan PCR analiz rezultat bo'lsa Buni olganimchi. Ha, bu vaksina, siz vaksina Baribir koronavirus yo'qligi haqida vaksina olasizmi? 1 dekabr yazasınız. Yo'q, yo'q. Таппай атышат бул жерде. Кана Bunu degan vaksinani o'zinglar uchun, ошол koronavirus yuqmash uchun, koronavirus yuqsa, yengil o'tish uchun, o'shaning uchun vaksina alasizlar. Эртеден бери азыркыга чейин турабыз. Суткага дагы көбөйөт, ичинде. Анан Результатын кайсы вакытта жөнөтөсүздөр? азыр экилер курьер келет, курьер менен жөнөтөбүз. Курьер келет, ал кайка алып барат. Бишкекке, через Бишкек бизге. Кантип алып барат Бишкекке? Самолет менен. Самолет менен Бишкекке жеткирет. Анан Ал жактан базага бизге түшүрүп берет. качан түшүрөт ошо? Бүгүн түнү уже 12'de түшөт полностью. Бүгүнкү жөнөткөндөр. Бүгүнкү жөнөткөндөрүңүздөр бүгүн түнкү 12'de түшөт. Мына кана эски планыңыз. Мына эсептеп көрүңүздөр. Özbek Sulkay'dan. Мына бүгүн эртең менен саат 9'da мисалы мен келдим, тапшырдым. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 saatта. Мына 15 saatта ПЦР анализин жыйынтыгы келет буларга. Эртең менен мен саат 8, даже мен 9'da тапшырганда, а бул жерге 6'dan баштап келе баштайт турабы кишилер? 6'dan, эгерде 6'da тапшырган киши 20-21 сааттан кийин ПЦР анализин алат. Себеби базаңарга түшөт турабы электрон. Түнкү 12'de түшкөндөн кийин анан булар өтүп кетип атканда кайра Өзбекстанга эмени берет. ПЦР. Bazı men so'rab ketdim. Бул жерде да мен комментарий берип турам, телевидение болгондон кийин. Алгоритм боюнча булар ПЦР анализ алгандан кийин 8-июнда 767 алгоритм чыккан, 6 министрлик менен бекитилет. Булар ар бир жаранга анкета толтурулат СКПда. Анан ошол жаран Кыргыз Республикасына кирип, кайсы адреске бара турган болсо ошол адрес боюнча территориальный санэпидстанция жана территориальный больницага, ооруканага булар маалымдама жиберет. Аны ал адам карантинге 14 күнгө кетиш керек. Эгер ал адам карантин соблюдать этпесе, бул жарандын өзүнүн жоопкерчилиги. Биринчиден, экинчиден бул жерде мындай болуп атат, лабораториялар турат, кызыкчылык, бул частный лабораториялар деп. Эгер Өзбекстандан келаткан ар бир жаран, кыргыз жараны, өзбек жараны ошол жактан аккредитацияны өткөн официальный сайтта турган лабораториясы менен ошонун анализи менен кирсе, бияка лабораториянын кереги жок. Ал экинчи маселе.
Mına men geldim Özbekistan'da жаранıma girdim. Men barıp tuğanıma jolugam, uçuraşam, kucaktaşam, öptürem. 60 kişini zaражат ettim, kayra çıkıp geliyorum. Kim жооп берет? Анда биз өкмөткө вакцинага миллиондорду топтоп эмне кылабыз? Биз ушунча кишини убара кылып эмне азап тартып атабыз? Не керек бар? Азыр мындай эч ким документи жок кишим бул Канча жака сом кирбеш аласың? керек. Түшүндүм. Канча сом киргизбейт аласың? СКП сотрудниктер. 1000 сомбу же 1300 сом? Ачыгын айт. Качантан бери 1000 сом болду? Качантан бери? Кечеден ага чейин канча алдың? 1300 сом. Сиз келген 1300 болду эле. 1300 сом. Жакшы болуптур, арзандатып вообще бекер кылгыла. Болуш керек, элге арзан болуш керек. Мага 400 сом кылып койсо андан лабораторияга bir günde girse 5 adam girет, кымбат girip чыгып кетет. Буга киришет, булар өлкөгө киришет основной. Ошон үчүн булар скидка кылып пенсионерлер Бишкектен чыгартып келем, мен расотум актап айтат. Меники оригинал, достоверный. Дубайгадан өтөт, Америкадан өтөт деп атты. Ол экөөнүн тең азыр комиссионно барып эле лабораторияларын көрөлүп, бизге лабораторияларын тап берсин. Ушуну алалы, жетигин алалы. Булардын лабораториясы дагы жок. биздин могул дезинфекциябыз иштебейт бул. Жайында иштеген. Өткөндө суу тоңгондо бери иштебейт. Суубуз бизге суу жок. Өзбекстандан сууну алабыз. Биз өзүбүз колубуз жуганга суу жок. Төлөтүбүз жок. Иштеген ишибизди көрдүңүздөр. Солдаттардын буткан түндө турабыз, түнү менен свет жарыгында. Бизге эч кандай шарт жок. Алар солдаттар тургузбой койсо, биз кагаз көргөнгө эчтеке жок. Посредниктер тууралуу айткым. QR кодду текшергенге өзүбүздүн телефонду иштетебиз. Шартыңыздарды ким түзүп бериш керек? Шарт ким түзүп бериш керек? Ким түзүш керек? Шарт мына кыларга турат. Сиз турасың, элин барып турат. Туурабы? Канакей ошол шарт. Кана шарт. Миллион сомдук дезинфекция десең, кана миллион сом дезинфекция. Туурабы? Ким кылып бериш керек ошону? Ким жазады муну? Ким акча бөлдү бизге? Жок, миллион сомду ким жазап берди муну? Буну Акпа жазып берген бизге. Канча сом? Билбей өздөрү сураган. Акпа бизге Кана спонсор болуп жазап берди бизге. Кириштеп чыгарып акчасын алыпсыңар, канчага жазат? Жок, Акпа спонсор болуп. Бул киши кайсы кызмат? Мен помощник берем муну. Буну биз иштете албайбыз. Мунун ардын бүт бардыгы жөн эле айтып атпайм, каша. Иштебейт мунуңар. Муну айтып атат, иштебейт. Амне иштеди деп атсыңар, биз кыйратып атабыз деп атат. Колубуздан келген. Бакытбек болбуруч кыласыңар дегенде ошону кылганбыз өзүбүзчө. Мунун жасалганына канча болду? Кылган, колдо жасалган. Эмне кылайын? Иштеген жок да эми. Жок, иштеген. Иштеген жакта да суу жок да буга алып келгенге. Суу жок дешет. Кыланып койгон бияктан. Ошол сууну бачок коет. Мен бачок бар. Ошондой бачокду алып келдик. Ошол жерге сууну алып келип куюп турат. Биз ошентип эле иштегенбиз. Мен сизге айтып атам. Сиз ошол суунун жоктугу башка боюнча качан кайрылдыңыз? Ушул болбой атат, иштебей жатат, тиги суубуз жок болуп атат, мындай болуп атат деп качан кайрылып бардыңыз? Мына менин келгенде 4 ай болду. Сизге кайрылган эмес, мен мурдагы кайрылгам. 4 ай болду менин. Мен бул жерден да бир комментарий берип коеюнчу. Мен сизге кат жазганмын. Өтүрчү. Бул жерден комментарий берип коеюн. Азыркы күндө бияктан постоянный өткөрмө пункт курулуп атат. Мына пропуск тарабынан ээктин каражаты менен. Азыркы күндө убактылуу могул жерде мына СКП курулуп атат для сведения. Көрүп койсоңуздар болот. Могул жерде шарты менен бул переносной 40 тонналык контейнерге мына условия кылынып атат. Бул жерге тете суу бачок көрдүңөрбү? Ошого суу куюлат. Привозной. Кана шарт. Азыр айтып берейин. Бул жерден шланг менен суу келип аткан. Азыркы күндө шланг кыркып суу берилбей калган экен. Бирок азыркы күндө колго ташып келип мына чачып атат ручной. Мо минусовой погодада мо токтоп калды деп мага айтып атышат да азыркы күндө. Бирок ручной работа кылынып атат. Туура бурулабай калыптыр бияктанчы, жаңы мына тышак жылып, туура бурулабаганчы мына чекке алып койду. Инфекция кылынып атат. Азыр эмне мен транспорттук сан көзөмөл борборунун башкы дарыгери болом. Муну тартып алсаңыздар болот. Могу жер жаңы условия кылынып атат. Азыр мындай кылабыз. Ол бүттү бияктын эмеси. Болду эметебиз. Эмеге барабыз? Лабораториялар. С этой стороны поютабыз, берген коюп, бул жерде онлайн осмотр болот. Кантип чыгып кетиптир? Ана 3 киши кетип баратат сумка менен. Мына алда чыгып аткан 3 кишинин сумкасынын ичинде эмне бар? Таможня. Айтып текшериңер, алда. Учурдардын визуальный досмотр болот, нандары бар экен өздөрүнө карашып көргөн келип атат. Визуально кылып атасыңар. Бул иштеп атса эмне? Жок, иштеп атабыз. Эми негизи пакетин ачып эле мен. Пакет эмес, 2-3 тең сумка менен келип. Жок, алган колун эле текшерип атат. Кайерде? Бир мемеде. Канаке менин көзүмчө кана досмотр Жок, өткөн жок да эчтеке. Бир сумка өтпөй эле кетип атты.
Такой единый контора. İşte sumkalar hazır. Biz şu yerге gelip turgan эле 3 adam çoң sumка менен койгон, мындай алып эле өтүп кетти. Bu yerде мындай да рискке туура келген жарандарды текшерип алабыз. Муну Biz ошол адам риск менен келатканын каяктан билебиз? Эми ошол өзүндөгү чемодан. Мен чамадан сумка менен келатам мына. Мен бир чамадан менен келдим, өттүм. Сиз мен рисктүү экенин каяктан билесиз? Канча деме алат? Адам баласы билгенге мүмкүнбү риск бар же жок? Аппарат эмне үчүн турат мына? Муну чекеден текшергенге аппараттын деле эмес технологиясы. Кой бериш керек дем. Аппараттын технологиясы ал сиздердин өзүңүздөрдүн проблемаңыз. Аппарат иштеш керек да, туурабы? Иштеп атат. Мамлекеттик коопсуздук үчүн иштеш керекпи, жокпу? Иштеш керек. Анан ал 2 саат иштеп токтоп калабы, жеңсип кетеби, башка, ал уже башка маселе. Анан нерден өтүп аткандар азыр алып кетип өтүп коет. Жөнүн алып келип, мен сумка менен келем өтүп кетем, нерге чыгып жардыртам, Кыргызстан президент ким жооп берет? Аппаратпы же аппараттын иштебей калгандагысы ким жооп берет? Аппарат иштеп атат, аппарат баарын текшерген мүмкүнчүлүгү жок. Эмнеси? Негизи технологиялык схема боюнча дагы под рискин гана келген жүктөрдү гана текшерип алабыз. Эмне себептен бардыгын текшерип? Аэропортто текшерүү ар бирин коюп эле өтүп атпайбы? Аэропортто таңга жаңырда мисалы ар бирин коюп безопасность. Аэропорт боюнча айтып калдыңыз, аэропорт боюнча өзүңүз билгендей бир рейс келген болсо 1 сааттын ичинде өтүп кетет пассажирлер. А бул жерде грузопоток токтобойт. Буну эртеден кечке иштей бергенге бунун өзүнүн технология системасы боюнча определенный саатта токтотуп туруш керек. Груздарды Канча саатта берди? 2 саатта уже токтотуш керек. 2 сааттан артык уже күйүп калышы мүмкүн. Бул жака кирип аткан жарандарды кандай кыласың? Бул жака кирип аткан жарандарды эми өзүңүз билгендей эки мамлекеттин ортосунда добрососедский отношенияда товар оборот күчөйсүн деген максатында товарларды текшерүүгө алынат. Экспортто ушундай жүгүрүп. Эч нерсе сумка башка эч нерсе текшербей эле өткөзөсүңөр жарандар? Жок, текшерилет. Ошолор дагы под рискем болгондо. Анан эми мындай товарларды өзүнө ылайык, ээсинин талабына ылайык, эгерде квотадан, нормадан ашпаса. Негизи алгоритм кандай болуш керек өзүңүздөрдө тургандагы алгоритм? Кайсы режимде, кайсы процедураны иштейбиз? Өтүп атат. Өтүп атат. Бул жака өтүп атат. Ал товар эмес. Адам баласы келет, жүк менен келди. Менде чоң сумка бар, өтүп келдим. Мен биринчи алгоритм боюнча кайерден өтүшүм керек? Биринчи паспорттук контролдон өтөт. Андан кийин бул жактан бизден кызматкерлер досмотровая группа чемоданын чыгарып досмотр кылып бул жака келбейт. Эгер байкамсо экспорттун нерси ар жакта пропискан жок. Жолду кесип өткөнгө негизи риск болуп калса, ошол мезгилде ошол жакка алып келип. Бул жактан азыр экспорттарын приветствуется да мындай жакта булар деле бизге экспортко товар жүгүртүү максатында. Мен товар жөнүндө айткан жокмун. Сумкаларды көтөрүп өтүп атам. Менде товар. Эми личный вещтерди биз текшерип жүрөбүз да. Личный вещтерди Россиядан келген жарандар бар, эски үскү кийимдер, ушундай нерселер бар өтүп. Анан потенциальный контрабандист же болсо нарушитель болгон болсо, риски бар. Баягы эле выдавать этип койсо, подозрение идет сюда деген. Ошол үчүндө да анан кийин буга алып өтпөсүң. Мындай үчүндө досмотр жок. 3 саат сайын самолет учпайт. Самолет жок, неме курьер бар, ошо 3 сааттан келип алып кетет да. Жок, ал алып. Ал канча убакытта? Заборду канча убакытта бир жолу жөнөтөсүңөр Бишкекке? Бишкекке 2 жолудан да ар түрлүү фирмалар бар, тым эле 2 жолудан, 3 жолудан эле жөнөтүп калат. Видите, самолет бир күндө Бишкекке 3 саатта учпайт да эч убакыт. Бу жерде, значит, лаборатория жок. Булар деле Бишкектен чыгарат. Бишкекке жөнөтүлөт. Эми Бишкектен чыгарган жана Аква лаборатория сыяктуу эле. Булар 3 саатта кантип Бишкектен, логически даже Бишкектен келбейт. Самолет 35 мүнөт учат.
35 мүнөт конот бер жакты көздөй. Ошондо эле почти 1,5 саат кетип атабы. Буларга физически машинанын жетиши, чыгарылышы, анан кайра бул жака келиши менен жанагындай эле да 14 саат, 15 саатсыз келбейт жел. Маршрут движения у вас прописан в СОПах? Или у вас должны быть стандарты операционных процедур? Согласно вашему там у вас должно быть прописано, что забор материала мынча, доставка заборного мынча, жерде деген мынча, түйчелеринче ошонун баары прописано уш керек. Ошонун негизинде бүт бардыгы по часам, по минутам должно проходить, потому что это биологический материал. Андайлар бар, Бишкекте интернетте да бардыгы бар. Бул жерде дагы жана турганда. Бул жерде деле ар неме бар, журнал бар. Кел барып көрбөйлү ушуну бар эле. Кеткен журнал жок булар. Курьер сабилче договор болгон, иште кетет. Курьер ким ал? Курьер биз компания менен келишим түзгөнбүз. Кайсы компания? Компания, кайсы компания? Ошон беле көрсөтүлбөйсүң. Курьердин келишими көрсөткүлөчү. Бул кайсы адам алып кетет? Ал ошол демени лабораторияга алынган анализдерди ошол курьер алып кеткенге документи барбы, ошол уруксаты барбы, силердин документти алып барып ошол жерге бергенге, адамдын анализин алып барып бергенге. Договорду көрсөтөбүз. Журналисттарга эмнеге жазбайсыздар? Журнал жокпу? Договор болсо 3 күндө дагы кош болду да. Ошол менен алып кетет. Ошондо бир күндө бир эле жолу учат. Карго деген неме менен келет экенсизчи. Карго. Канаке. Биологик немелерди жеткизген. Кана келишим. Анан курьердин данныйын алып келгиле. Кайсы курьер алып кетет берди? Силер ар кимге эле бере берет турбайсыңар. Получается. Маска берилечи. Bir günde bir yol dedi, 3 yol gidelim diyorlar. Yok, bir ile yol. Топтоп бериши. Жок, бизден Бишкекке бир эле жол кетет. Бир эле жол Атыңыз ким? учат турабы? Атыңыз ким? Иә. Жаңыл. Жаңыл, сіз специальность бойынша кімсіз? Медсестра. Медсестрасыз ба? Регистрационный медсестра. Лабораторияда квалификация, повышение квалификации по лаборатории өттіңіз бе? Мен жұмысқа келгеннен бұл жақ 2 айда болып тақта жетелеп. Еште көтіліксіз. Так, курьердің алып келген биоматериалын кім қабыл алады? Ал договор биз интермедикалда Бишкекте Белек. Белек. Курьердің алып келген биоматериал бұл жерде саат мынчада 28 ана, бүгін 18 алыныптыр. Ошо 18 анализді саат мынчада мен қабыл алдым. Мен өткөзүп бердим деп ким бияқта қабыл алып, бияқтан тияқтан қабыл алып келіп бияқта қайқа регистрацияласыңар? Қандай қағаздар? Компьютер ачкылар. Компьютер бүгүнкү регистрация болду. Азыр дагы келет да? Кече экени. Burada бар регистрациясы бар да немеде компьютерде. Маска бар мı? Маска. Интермедикалда. Маска. Сиздер даже регистрация кылбайсыздар, туурабы? Регистрацияны биз жасабайбыз. Компьютерге биз түшүрбөйбүз. Сіздер в качестве кого-то да иштеп атасыңар. Если регистрация кылбасаңар, компьютерге кирбесеңер, эмне керек? Регистрация интермедикал сайтында данный Сиз менен беседа кылынган, белек, туурабы? Мен ошо айткам. Минздравтан лицензияны көрсөткүлөсө эчтеке көрсөткөн жоксуз. Режимный комиссия келип обследование кылган эмес. Туурабы? Эч ким чечимин берген эмес. Аны эмне негизинде иштеп атасың? Азыр. Була лицензияны отдел келген, бул иштер азыр тактап берет. Тут ПЦР-исследование жоқ. Проведение лабораторной диагностики в амбулаторных условиях. Бұл жерде сіздер деген, сіздердің деятельностьқа сіздер мындай ПЦР-исследованияға забор алғандай, ПЦР-исследование қылғанда, вирусологический исследование қылғанда лицензияңарда ешқандай көрсөтүлгөн эмес. Сіздер нелицензированной деятельностью занимаетесь, оказывается. Азыр немеси бар. Эми элестеттик эле ошондо биз получается бери мындай колхоз да. Эч ким менен эч кимдин иши жок. Адамдардан алабыз, алып келебиз, каалаган кишибиз Бишкекке жөнөтөбүз. Ал кантип алып барат, кайсы курьер, ал кантип жетет, кандай эмеде келет бул жака, бул канча кишиден алып атат деген жок. Эмне негизинде алып барып ушака коюп коюшкан булар. Мен кирип карап чыгайын, не деген лабораторияда. Ичинде эч нерсе жок. Да, зап лаборатория, начальник лаборатория, режимный комиссия. Как раз кошо кирип чыгат. Силерге кайрылган эмес да эчким, Режимный комиссияда негизинче такой сизге бар, буларда өзүнүн режимный комиссиясы бар, мыйзамдуу. Булардын үстүнөн еще департаментибиздин чоң лаборатория бар, режимный комиссия. Алар келип, макулдугун бергенден кийин анан булар лицензия жазып берет. Анан кийин лицензия. Туурабы? Да. Сиз еще макулдугун берсиз, здание соответствует этсе. Анын иштекелери жок булардыкы. Булар мурда эле мен айткам, ошо болбой эле булар өкүлдөрү иштеп атышат. Жок, 15-жылы алышыптыр на проведение. Жок, на другое. Там ПЦР-исследование коюп деген жок, Саржиков Башка немеден берип туруп, бул жерде неме ПЦР, ал неме Бишкек. Силер интермедикал эмессиңер да. Кана ал менен түшкөн договоруңар барбы? Как заборник, Кана забора.
забора. Bunun lisenziyası-çı? Бул бирөөнүн эле документин көрсөтүп атышты. Bunun lisenziyası, bu lisenziya emas. Bu lisenziya emas. Rejimli komissiyanın punkt zaboraga gana çeçimi. Çeçim, bu ruhsat emas. Emеңер карайки, şunun üstünden lisenziya alasыңар. Жок, бул интермедикал эмес да булар. Булар башка да. Медикал менен бирок договор бар да өзү. Башка эле документ көрсөтөт. Лицензия, siz өзүңүз кимсиз специалист боюнча? Врачсызбы? Лаборатория боюнча квалификацияңыз барбы? Мен өзү лаборантмын, лаборантмын. Тогда мындай, бул документтерди өзүңүз отурасыз дагы. Ким руководитель лаборатория хозяины ким? Бишкекте. Бишкекте ошол киши менен сүйлөшөсүз да сурайсыз. Бул эмне? Анан бул эмне депчи? Бул деген вообще силердин деятельностуңарга тийишеси жок. Андан ары эмне кылыш керек эле деп сурасаң? Rejimli komissiya куда калабилерби? Ирина жегенде азыр болот. Силерге көп чыккан. Сейчас вопрос на поддержку. Siz kavaldığınız. Лицензия соответствует. Маску дайте мне. Не надо, я пешки допустим. Boş kabinette biraz böyle karadan gördüğünüzde kaçıncı çok arken var. Melek maske örüp çıktı. Çıkım otasına. Melек. Bunlar делаешь. Потом мы с ним умар жок деген. Үчүн Кыргызстанга эмес, Өзбекстанга киргендер үчүн ошол жерде 15 минутада 10 чыкканга экспресс Өзбекстанга иштейт. Ал жерде жазылган экспресс кылам вообще укугуңар жок да. Жок эми ал кайсы мыйзамда жазылган? За граница Кыргызстандыкы эмес. Жок, тоже не имеет права. Алгоритмде жазылган эмес да. Сак сколько? Бирок алар киргизип атты да, экспресс менен киргизгиле деп Өзбекстан. Вообще иштеген укугуңар жок болчу. Кирсеңер, так койсоң. Контрол кылынып атат, иш жүрүп атат. Контролдун жоктугунун себеби ушуга алып келип атат, туура? Жок, туура. Контрол кылынып атат, өзүнүн функционалдык ар бир кызматкердин обязанности бар. Ошонун негизинде иштейт. Азыр барып келдик, таможняга. Ал жерде көрдүңүз эмне акыбал болгонун, туура? Ошо кандай комментарий бересиз? Бул боюнча мен комментарий берем. Ал жерде алгоритм негизинде иш жүргүзүлүп атат. Бул жерден байкап кеттиңиздер, жанагы адамдар көп турупту, ар жакта жарандар. Ошол учурда алгоритм негизинде формачан, погран, чек ара кызматкерлери содействие кылып, соцдистанцияны соблюдать этирип бере турган ушулардын функциясы. Ошол учурда жанагындай түрткүлөшпөй, ал жерде турган медициналык кызматкер алардын документин, ПЦРин же болбосо сертификатын вакцинация карап, анан кийин мыйзамдуу түрдө анан жөнөтөт. Азыр ошол жерде күч лабораториянын зарылчылыгы барбы сиздин оюңузда? Мен ал жерде зарылчылыгы бар болчу учурунда, пандемия учурунда өкмөттүн лабораториялар жок учурда ошо менчиктер менен тургузулган экен. Азыркы күндө эгер алгоритм жазылган, эгер лаборатория ПЦР өтүп кетип срогу 72 саат өтүп кеткен жаран кирип калса, ошол жерден тапшырып, анан кийин ал адам карантинге ошол пункт өзүнүн назначение бара турган жерине чейин ал барып, анан ал соблюдать этиш керек дистанция. Бардыгы бар айды. Андай болбойт. Бишкекте ким хозяин? Лаборатория хозяины ким? Атын айтсаңар, фамилиясы. Общий хозяин ким? Жок, фамилиясы ким? Өзбек тараптан Доктор Кеджи. Интермедикал. Просто кайсылабы берде чыккан анализдин немеси барбы? В чем директор? Директордун аты ким? Фамилия директора кто? Халия деген. Халия? Фамилиясы? алардан бир да тыйым. Фамилиясы жокпу директор? Жок, фамилиясы бар азыр жаттан. Жарандарга бул удобство болсун, лаборатория болсун деген мааниде коюлган. Помню. Будан кийин лицензия Копия? алган эмес. Булар копия. Бачный. Антисептиктер барбы могу жерде? Антисептиктин бияка чыгарып койчу. Маска антисептиктер дейт турушат. Антисептик бұл не? Бұл подожди, гепатит Б дейді. QR-кодун текшерип
Kecheki jo'natgan ko'ylaklardan biri kodni aytib qo'ysangiz, sizlar yasagan. Дальше men o'shani yemay qo'yaman. Доступқа ешқандай Жоқ, ал видеоны байқасаңыз, ошол жараны, Россиядан жараны Кем? Здесь они гепатиты проводят. Гепатиты все делают здесь они. Да. Посмотрите, реактивы, реагенты, гепатит. Результаты есть? Я не вижу ничего, ни реагентов, ни исследований. Есть такие, журнали выписывать это только. Любой емес, именно өзінің фамилиясын білсеңіз. Башка жақтан келіп ішті. 100% анализ кого-нибудь, чтобы показать. Ошону Мен ал жерден қажет болған жоқпын қалған. Kodunu aytib qo'ysangiz-chi. 98-74 да? Транспортта, мысалы Еркештанда Қытайға өте күшті болып жасауды тамаза өтпей азыр. Шыққан жерлерде барлық жерде білесіңдер, жаңағы машиналармен ұнатты, ручной ұнатты. Бұл жерде өздерінің күшіменен жаңағы погода минус болғанда Частныйлар қалан сынап Қале тоқтысынна, қале тоқтысынна. Қале тоқтысынна үшін еш қошты жүріп тұрайық. Камерада жоқ, тұрсаңыз, камера Ошон үчүн ошол жактагы эмелери бар үчүн жүрүшөт да. Жөн сакталбайт да булардын баардыгы. Biz ошон үчүн министрлик тарабынан келди. Салык төлөбөйт, сон төлөбөйт, башка төлөбөйт. Эч кандай эчтекеси жок эле акча. Жанагы 3 эменин турушуна, эме тиги 3 турушуна заключение кандай эски заключение беришин керек. 3 ой турушу. Biz территория СКПнын территориясы. Мындай эле эмес белеши? Мунусун эмес берет. Какой номер серии? Ой, молодцы. Ну, хорошо, все хорошо. Фамилия Махматова. Все старший руководитель. Вы? Ал жөн эле администратор го тиги жак. Маска табаңыздар. Бул жерде ПЦР анализ жасалат. ПЦР? Да. Өзүңүздөр жаттап маска табаңыздар. Особый официально, да, ПЦР. Там может быть медицинский центр, там может быть другие услуги, там может доставка медикаментов. Лабораторная без лицензия. Лицензиямен уставты коюлу. Представители. Лицензия уставтарың арканакы. Старший ким, сиз бе? Аз келет. Болгон тез-тезден. Биз кетебиз. Статус ким? Жидегүл. Жидегүл. Сиз кайсы блокта иштейсиз? Мен администратор. Администратор? Калай туда-сюда бегаете, оттуда столом. А бул балдар кайсы жерде? Булар регистратор. Бар тең регистратура. То жакта персонал келип эле жакта аралашып турасыңар биз менен. Анализ жасагандар ичкериде. Мен сурап атам, атыңыз ким? Жидегүл. Мынча регистратура аралашпай, каждый регистратура, каждый на своем месте. Здесь толпу не создавайте. Да. Старший чыкыргыла все хватит. А ты исследования жасаган жактар эмне хала тебя келип атасыңар? Бүт инфекцию распространяете здесь. Өзүңөр ушундай алып ойлоп койгулачы.
Клинико-биохимические лабораторные исследования в амбулаторных условиях. Проведение лабораторной диагностики и факт клинико-био в амбулаторных условиях. Джалабад, Курманбек, Ош, улица Уламская, 1-2 дейді. Біз берген приложение башқа. Был свидетельство. Бэман Групп. Госрегистрация. Заниматься частной медицинской деятельностью. Гастроэнтерологией, эндокринологией. Бэман Групп. Это свидетельство. Так. А вот, да? Так. Приложение к лицензии. Частная медицинская деятельность. Проведение лабораторной диагностики, ПЦР-исследования в амбулаторных условиях. Ким қана білсін? Шундай болау. Шундай оқырайыз. Да, нормально, да? ПЦР-исследования в амбулаторных условиях-то перли? Такие лаборатории у нас бывают? Просто проведение лабораторной диагностики, ПЦР-исследования. В амбулаторных условиях Алматыда. Это не стационар, не дневной стационар, а в условиях, то есть пришел, сдал, ушел. ПЦР-исследование, здесь заборный пункт, чем я был шкрик, платишь? Так, зал ожидания, процедурный кабинет, клиника биохимическая лаборатория, санузел, раздевалка. А где ПЦР-исследования? Где блок? Где боксы? Где материалы не получают? Это же биоматериал. Ну-ка, посмотрите по точности. Ну, сюда, Хана. Где можно здесь ПЦР-исследование проводить? Заключение кто давал? Курсус? Вы давали. А где здесь можно проводить? А где ваш директор? А, чаксаңар болу. Найдите, посмотрите, здесь можно по этой схеме проводить ПЦР-исследование. Вообще не пойму. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен биз 27 ноябрь күнү ушул достук өткөрмө чек ара пунктуна барып, ошол жердеги санитардык көзөмөл пунктунун кызматкерлеринин ишмердиги менен, бажы кызматынын ишмердиги менен, чек ара кызматкерлеринин ишмердиги менен толук таанышып, рейд өткөрүп келгенбиз. Мына бүгүн ошонун натыйжасында Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри өзүнүн тапшырмасы менен атайын комиссия түзүп министрликтен, бүгүн ошол министрликтин өкүлдөрү келип, кайрадан ошол иштердин жыйынтыгын текшерүү үчүн ошол достук өткөрмө бекетине рейдке бардык. Биз ошол убакта барып текшергенде катачылык, кемчиликтин бүт бардыгы аныкталды. Мындан тышкары ошол жердеги жана жеке менчик лабораториялар, Ошто биздин текшере турган лабораториябыз бар деген лабораториялардын дагы Ош шаарында эч кандай лабораториялардын жок экендиги аныкталды. Комиссия менен биз атайын барып ошол жердеги лабораторияларды кыдырып көрүп чыктык. Бар деген лабораториясынын ичиндеги иш дагы толук кандуу жүрбөйт. Ал жерде эч кандай электрондук база кылып, кимден алып келип атат анализди, канча киши тапшырды бир күндө, анан ошол канча киши анализден өттү деген журналдарындагы электрондук базасындагы көрсөтө алышкан жок. Демек, бул лабораториянын бүт бардыгы ортодо жөн эле элди кыйнап, элдин акчасын алып, мамлекетке бир тыйын салык төкпөйт, бир тыйын социалдык фондко акча төкпөйт. Булар жалаң гана ушул ПЦР тесттен чөнтөктөрүнө акча иштеп жүргөндүгү аныкталды. Азыр мына саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү дагы бүгүн бул боюнча атайын аныктама жасап атышат. Бүгүн эртең аныктама толук бүтсө, бардыгыбыз макулдашып, жыйынтыгын кабыл алабыз. Биздин оюбузда мен ушу лабораториялардын ишмердигин көрүп, санитардык көзөмөл пункттун ишмердигин көрүп, элдин арасында дагы ар кандай сөздөр болгон. Мен дагы ошол ойго кошулуп аттым эле. Саламаттыкты сактоо министрлигинде булардын крышалары ошол жак карайт, буларды ошолор коргойт, акчасын бөлүшөт деп, мен ушул учурдан пайдаланып саламаттыкты сактоо министрлигине ыраазычылык билдирем. Бүгүн алар ошол элдин оозундагы биздин оюбуздагы күмөн нерсени жокко чыгарды. Атайын ошол материалды көргөндөн кийин
министр өзү тапшырма берип, комиссия түзүп, анан бул жакка жөнөткөн экен. Ошол комиссия келип бүгүн өздөрү текшерип чыгып, алар дагы бир топ жасалып аткан мыйзамсыз иш-аракеттердин баардыгын көрүштү. Ал буйруса мынакей аныктамага жазылат. Аныктамага жазылып, эртең аныктама бүтсө, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлү менен макулдашылып, биз ал жерге өткөндөгү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча дагы аныктаманы бергенбиз. Кайсыл жерлерде кемчиликтер кеткен. Мына ошонун жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги менен Кыргыз Республикасы президентинин ошол облусундагы өкүлүнүн ортосундагы бүт макулдашуу менен ушул иштердин жыйынтыгы чыгат. Бүгүнкү ушул санитардык көзөмөл пунктунун республикалык башкармалыгынын башчысынын айтуусу боюнча, ушул санитардык көзөмөл пунктундагы достук чек ара бекетиндеги кызматкерлердин баардыгын 100% тазалоо жөнүндө бүгүн макулдаштык. Ал жерде иштеген бир дагы кызматкер ал орунда калбайт. Бүт баардыгын башка жакка ротация кылат. Бул биринчиден, экинчиден ошол достук көзөмөл өткөрмө пунктундагы санитардык көзөмөлдүк пункттун башчысы боюнча өткөндө дагы кабар бергенбиз. А кишинин жумушунда жок. Ошол жерге мас абалында келип, жеке менчик лабораториялардын кызматкерлери менен ызылдашкандыгы жөнүндө маалымат болуп, ал жерде акты түзүлүп, ошол кызматкерлердин дагы түшүнүгү болгон. Ал кишинин кызмат ордун кароо жөнүндө бүгүн биз ошол санитардык көзөмөл пунктунун республикалык башкы дарыгерине койдук маселени. Ал киши сөзүн берди. Ал ошол башкы дарыгерди дагы ошол достук көзөмөл пунктундагы санитардык көзөмөл пунктунун башчысынын кызмат ордунан алып, башка кызматкерлердин баардыгын башка постторго ротация кылуу жөнүндө. Рентген боюнча айтып койсоңуз, өткөндө барганыңызда өчүгүлө бүгүн жыйынтыгында кайраштырды. Бүгүн мына биз барып ал жердеги бажы көзөмөл пунктундагы текшерүүдөн өткөрдүк. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз өткөн рейдте барганыбызда бажы көзөмөл пунктундагы сканер толугу менен, пленка менен оролуп, жабылып иштебей турган. Биз тапшырма бергенбиз. Мына ушул экинчи күнү Кудай буйруса биз шейшемби күнү текшерүүгө барабыз. Ошол күнгө чейин толук иштесин деп. Ал жер мына бүгүн өзүбүз барып көрдүк. Иштеп атат. Сканер иштеп атат. Бирок биз ал жердеги кызматкерлерге дагы ошол өткөрмө достук өткөрмө чек ара пунктундагы бажы бөлүмүнүн башчысына дагы мен тапшырма бердим. Иштеп аткан сканерден өтпөй эле сумкалар менен жарандар жанынан өтүп кетип атат. Биз өзүбүз барганда ошондой 2-3 учурду көрдүк. Мен айттым, мындай учур болбош керек. Толугу менен ошол сканерден өтүп туруш керек. Сканер албетте бул техника, муну ысып кетет, башка деген проблемалары бар экен. Ал жерде эл баягы өтпөй калган, азыраак өткөн маалдарда сканерди өчүрүп муздатып алууга мүмкүнчүлүгү бар толугу менен. Калган учурда сканер иштеп туруш керек. Ар бир жаран ошол жерден жүк менен келаткан, сумка көтөрүп келаткан ар бир жарандын ошол жүктөрү текшерүүдөн өтүш керек. Бул жалпы Кыргыз элинин, анын ичинде Ош областынын жалпы тургундарынын баардыгыбыздын коопсуздугубуз болуп эсептелет. Бул жерде эч кандай бир жаман ой, жаман максат жок. Бул жерде элдин коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлүп аткан иш-чаралар.